Кайыңды кант жана Кошой акционердик коомдордун өкүлдөрү кант кызылчасын темир жол аркылуу ташуу үчүн 5 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген тарифтерди бекитүүнү сунушташты. Мындай сунушту алар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Түрбаевке беришти. Алардын айтуусунда бул демилге ишке ашса, дыйкандарга канттын түшүмдүүлүгүн 800 000 тоннага чейин жеткирүү максатында аталган өсүмдүктү айдоо аянттарын ишенимдүү кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Натыйжада кантты импорттоого байланыштуу тартыштык тобокелдигин жокко чыгарып, өлкөнүн кумшекерге болгон ички керектөөсүн 100%га Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, быйыл кант кызылчасынан жакшы түшүм алынышы күтүлүүдө. Учурда аны жыйноо иштери уланууда. Фермердик чарбалар жыл аягына чейин 480 000 тоннага чейин түшүм жыйнап алуусу пландаштырылган. Белгилей кетсек, быйылкы кант кызылчасынын мыкты түшүмү сапаттуу үрөндүн, тийиштүү техниканын бардыгына жана жагымдуу аба ырайына жараша жыйналууда. Чүй токмок кызылча кабыл алуу пунктунун иши менен тааныш учурунда Бакыт Түрбаев кызылчаларды колдоо жана өстүрүлгөн түшүмдү толук кайра иштетүү максатында кант кызылчасын ташууда республика ичиндеги темир жол каттамында 2016 жылдын деңгээлиндеги жеңилдетилген тарифти белгилөө чечими кабыл алынганын билдирди. Жогорку түшүмдүн аркасында ата мекендик кант заводдору 62 000 тоннадан ашык кумшекер өндүрүп, ички рыноктон керектөөсүн 50%га камсыздайт. Ошол эле учурда дыйкандарыбыз жогорку түшүмдүүлүктү камсыздоо үчүн келечекте алгач пилоттук долбоордун алкагында айыл чарбасында заманбап технологияларды, анын ичинде нымдуулукту сактоо технологияларын активдүү колдонуусу зарыл, деди ал.